Урматтуу көрүүчүлөр, бул Судлайф көрсөтүүсү бүгүнкү биздин чыгарылышта Ош Мунун медицина факультетинин студенти, президенттик стипендиянын ээси жана теннис боюнча бир топ ийгиликтерди жараткан Айпери Нурбек кызы болмокчу. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Айпери Нурбек кызы теннис оюнун сыналгыдан көрүп кызыгып калган. Ата-энесинин колдоосу менен Айпери Ош шаарында жайгашкан спорт аянтчасына барып ойноп баштайт. Теннис оюну менен машыкканына быйыл 10 жылдан ашты. 10 жыл аралыгында бул спорттун түрү боюнча чет мамлекеттерге чыгып, бир топ грамоталарды, ыраазчылык баракчаларды алган. Айтсаңыз, канча жылдан бери теннис ойнойсуз? Мен 7-класстан бери ушул жерге келем. Анткени апам мени сразу же тенниске жаздырган, хотя я изначально хотела на футбол. Но получается так случайно попала сюда. Бирок ушул жерде мен көп нерсени билдим, именно воспитание, как говорится, характера дегендей. Мен ушу биринчи ушу тренерим Максат агай деген болчу. Он прям меня так, как бы, грубо говоря, жестко воспитывал, что поэтому, наверное, мындай стержень бар дегендей, ошончо характер күчтүү, мүнөздүү болуп өстүм дегендей. Бул теннис бул мен үчүн мындай хобби, но изначально я во время школы хотела, чтобы это было моей профессией, чтобы я стала спортсменкой. Бирок реальность деген бар. Поэтому билем деле айтты, ой, это что, деп ушуну күлүштү эле, ошон үчүн бул только как хобби. Теннис аркылуу кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Теннис аркылуу бул биринчи ийгиликтерим бул шаардагы олимпиадалар жана вот соревнованиялардан биринчиликтерди ошо биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды багындырып келгенбиз. Будан сырткары ошо Өзбекстанга барып келгенбиз, республиканский вот по всему Кыргызстандын соревнования болгон деле. Бирок мен именно биз ошол соревнованияга чыкканда, чет элге чыгып атканда мен 10-класс элем. 11-класс болгондо ОРТга даярданыш керек болуп калып, ошо боюнча 2 жыл не занималась этим спортом. Анан уже экинчи курстан баштап азыр улантып жатам. Айпери Нурбек кызы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студенти. Учурда дарылоо иши адистигинде 5-курста билим алат. Билим алуу менен бирге бир нече медицина боюнча илимий макалалардын ээси. Аны менен катар Айпери эл аралык уюмдар уюштурган бизнес тренингтерге катышкан. Мындан сырткары бош убактысында улуттук аспаптарды ырдайт жана бийлейт. Ошондой эле илим изилдөө боюнча китептерди окуйт. Эмне үчүн сиз медицина тармагын тандап калдыңыз? Биринчи учурда медицина бул эң негизги тармактардын бири. Анткени биз адамдын ден соолугун жана адамдын өзү вообще психикалык болобу же физиолог жактан болобу, патология жактан болобу, ошол бүт тармактарын биз мындай дарылайбыз дегендей. Бирок чынын айтканда 10-класска чейин мен медицина боюнча вообще ойлогон дагы эмесмин. Анткени мен может математика жактан кетишим мүмкүн, мындай программист деп ойлоп жүргөн элем. Бирок 11-класска келгенде ата-энем айтып калды. Ошондо мен биринчи фармацияга тапшырышым керек эле. Анан кийин болсо баллым жакшы болуп калып, по городу, получается, я 2-е место заняла по максимальному количеству баллов, суммарный балл. Нет, к сожалению, вот именно алтын сертификатка жетишпей калгам. Бирок по городу вот именно бюджетке өтүп калам. Ошон үчүн ата-энем посоветовали мне на лечебное дело, и я сразу с радостью приняла это решение. Медицина бул для меня сейчас это самая основная не только профессия, это как уже моя жизнь стала, потому что медицина дегенде бул жерде биз не только должны эртең саат 8-6-га чейин эмес, мы всю себя должны отдать этой профессии. Эми дароо эле президенттик стипендияга өтсөк, анткени Ош Мунун деги эле Ош Мунун студенттер 40 миңден ашуун студенттин ичинен 5 студент алыптыр, алардын ичинен сиз барсыз. Ошол стипендиянын ээси болуу кандай экен? Бул стипендиянын ээси болуу бул өтө мен үчүн чоң жеңиш экендиктин бири. Бул канчалык мындай мээнет кылсаң, канчалык ушундай жан талашсаң, вот только ошондо жетесиң дегендин ушун белгиси болду. Анткени биринчи курстан бери мен эмнеге ушул стипендияга кызыгып калдым? Анткени мен бир тууган эжем, Даниярова Сайкал деген, иностран факультети бүтүп, ошол 2019-жылы президенттик стипендияга ээ болгон. И ошон үчүн ошондон баштап эле мен деле ошого татыктуу боло алам дегендей ишеним менен жүргөм. Бирок мен медицинага тапшыргандан кийин биринчи курста бул жерде өтө кыйын экен билдим. Канча мындай уктабаган түндөр болду. Я мындай, грубо говоря, сомневалась, правильно ли я сделала выбор или нет. Я прям до 4-го курса иногда даже думала, может, перевестись на другой факультет, и прям 4-чү курска чейин. Бирок азыр я вообще не жалею, потому что
сделала правильный выбор деп. Вот ошол эжем түрткү болду президенттик стипендия алган. И азыр болсо жакында вот как раз 23-го да, как раз было награждение президенттик стипендии. Ошондо мен алганда бул биздин үй бүлөбүз үчүн, туугандарыбыз үчүн, тааныштар үчүн ушунчалык бардыгындай сыймык болду, потому что бир үй бүлөдөн прям 2 адам алган, бул уже это такое достижение дегендин белгиси болду. Нурбек кызы Айпере, Ош мамлекеттик университети. Президенттик стипендия алуу үчүн атайын өзүнүн да критерийлери бар. Ошол критерийлерин айтып кетсеңиз, анан сырткары сизден да сырткары көптөгөн студенттер кыялданат да, президенттик стипендия алгым келет депчи. Анан ошолорго дагы кеңеш катары айтып кетсеңиз. Албетте, бул стипендия алыш үчүн биринчи эң негизги критерий бул GPA балл деген бар, биз айткандай, ошол. Ал болсо, получается, сам максимально 4. Кудайга шүгүр, менде азыр 4, то есть эң жакшы, то есть на 5, на все пятерки, то есть на все отлично болсо, ошол первый критерий. И экинчи критерий бул участие на именно, получается, илимий иштерди алып барып, то есть научной конференции. И самое главное, если бул международный уровень болсо, то бул өтө мындай көп салымды, то есть много баллов набирается при этом. И үчүнчүсү болсо, это международные олимпиады. Олимпиада кайсы болбосун, то есть любой предмет болобу, то есть именно какой-то предмет алып туруп, ал деле не только здесь, а именно международный болсо уровень, ошондо гана шансы максимально будут. А башка студенттерге кааларым же мындай сунуш берерим, бул албетте жакшы окуш керек. И самое главное — это воля. Бизге, получается, министр здравоохранения сама сказала, когда мы на награждении были, то, что самое главное — это воля человека, то есть дисциплина и самодисциплина, когда необходимо, то есть я сегодня должен закончить это за это время, или я должен это закончить, сделать за это время. Ушел прям самодисциплина — это самое основное для достижения этой стипендии. Именно в ампулярной части происходит как раз таки